Дал ушул тууралуу алдыңкы мүнөттөрдө биздин кесиптешибиз кененирээк маалымат айтып бермекчи, андыктан биздин программадан эч кайда алыстабай туруңуздар. Ал эми азыр болсо биз студиябызга келген конок менен деги эле Кыргызстандагы маданият тармагы жөнүндө кеп кылабыз. Студиябыздын коногу Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков. Келиңиз агай. Кош келиңиз студиябызга. Кадайсыз? Салам алейкум. Сіздер жақсы Келиңиз, орногуңуз. Нуржигит мырза, азыр Кыргызстандагы маданияттын деңгээли кандай? Ооба. Карындашым, жақсы суроо бердиң. Сага суроо менен жооп берейинчи. Жана Даниэль Дефонун Робинзон Крузо деген чыгармасы бар да. Ал аралда жалгыз калат эмеспи, эч ким жок жерде. Ошондой жерде аял заты жасанабы, жасанбайбы? Эч ким карабаса, эч ким көрбөсө, адам ким үчүн жасанат? Бирөө карап атат деп, балким сүйгөн жары үчүн, же болбосо коом үчүн жасанат дегенде. Ошол сыяктуу коом кандай болсо, маданият ошондой эле болот. Эгерде театрларга адамдар барып турса, китепканаларга каттап турса, көргөзмөлөргө мындай агылып кирип чыгып турса, маданият өнүгөт. Анан элде кызыгуу болбосо, күнүмдүк көр дүйнө менен жүрө бере турган болсок, маданият өз менен өзү эмне болсо ошо болсун, ак суунун башы ошо болсун десе өнүгүшү кыйын да. Азыр эми карап көрүңүз, театрларда кыйналып канча спектакльдерди коюп атат, бирок барсаң адамдар дээрлик жок эсе. Көргөзмөлөрдү байкуштар чыгармаларын алып келип, натюрмортторун, живопистерин жайнатып коюп атат, адамдар кирип чыгып көрбөй атат. Китепканаларга баргандардын саны балким бара-бара өсүп атат, бирок баягы Союздун учурундагыдай эмес да. Ошон үчүн элдин мамилеси кандай болсо, маданияттын деңгээли ошондой болот. Бүгүнкү күндө баягы массалык маалымат каражаттарында деги эле жогорку парламентте дагы бул маданият деп эле кечке какшап атышат. Бирок бүгүнкү күндө ушул маданияттын өнүгүүсү тууралуу ойлонгон адамдар азыраак болуп атканын көпчүлүгүбүз көрүп атабыз да. Анан ушул маданият министрлигине бул суроо сизге тиешелүү эмес болушу мүмкүн. Бирок баягы сиздердин ушул министрликке жылына бюджетке канча акча бөлүнөт? Жетеби ошол каражат? Эми билесизби, бул суроо мага тиешелүү эмес деп айтканга болбойт, анткени мен министрдин орун басары болуп атпаймынбы? Албетте, балким тармаган профиль тейлеген, тармагыңыз башка бирок. Тармагым башка болгону менен кемеге түшкөндүн жаны бир, баардыгыбыз бирдей жооп беребиз бул тармакка. Бирок эми жылына Кыргызстандагы жанагы кирешенин 1%, бюджеттин 1% деген маселе болгон экен, бирок эми төшөгө карап бутуңду сунасың да. Түшпөй атса, кирбей атса эмне кыласың? Албетте 1%га жетпейт экен. Бирок бул аябай чоң тармак, канчалаган музейлер бар, канчалаган театрлар бар, канчалаган филармониялар бар, канчалаган китепканалар бар Кыргызстан боюнча, канчалаган мекемелер, окуу жайлар бар. Ошолордун баардыгына бул каражат албетте бир топ эле аздык кылат. Мисалы азыр цифровизация, санариптештирүүгө дагы акча каражат таппай атабыз да. Бирок эми жалаң эле каражат менен маданият ченеп койгонго болбойт, каражатсыз деле көтөрсө болот, андагы жолдор бар. Ушул каражат менен маданиятты чектөөгө болбойт деп атпайсызбы? Каражатсыз деле маданиятты кантип көтөрсө болот? Эми караңызчы, кылымдан кылымга кыргыздын маданияты кандай бай болгон. Мисалы Манас атабыздын тууралуу эпосту караңыз, акындарыбыздын чыгармачылыгы, же болбосо макал лакаптарыбыз, ат оюндарыбыз, жана окшогон бир салбурун сыяктуу оюндарыбыз, салт санаабыз, берешендигибиз. Өз маданият дегенде эле опера, балет, театрга, киного байлап койбош керек да. Маданият деген аябай кең түшүнүк. Бул илим билим деле маданият, адамдын жүргөн турганы, адеп аклагы, бири-бирине болгон мамилеси, меймандостугу, пейили, булардын баардыгы негизи маданият. Ошондой бир кенен карап үйрөнсөк жакшы болот эле да. Бирок элестетип көрүң, кылымдан кылымга мындай уникалдуу маданият курганбыз, ага ким бир тыйын бөлүп берди эле? Көрдүңүзбү? Элибиз акындарды колдоп турган, манашчыларды угуп туруп, анан жөн угуп койбостон жаттап, кийинки муундарга берип турган, таркатып турган, ошон үчүн маданият өнүгүп келген да. Азыр деле мен эгерде уруксат берсеңиз, бир 5 жолун айтып берем. Уруксатпы? Уруксат, албетте. Албетте. Биринчи мына окоптон чыгуу деген стратегия бар да. Согушта окоп эмне керек? Коргонуш үчүн керек. Ал эми чабуулга өтүп, жериңди, элиңди кеңейтиш үчүн, душманды каалаш үчүн эмне керек? Чыгып чабуул коюш керек да. Азыр деле ушул маданият тармагындагылар окоптон чыгуу стратегиясын колдонуш керек да. Мисалы, актер өзүнүн көрөрманын бир эле театрда күтпөсүн. Китепканачы өзүнүн окурманын бир эле китепканада күтпөсүн. Сүрөтчү өзүнүн көрөрмандарын бир эле жанагы китепкананын фойесинде же музейдин фойесинде күтпөсүн деген сөз да. Элге чыгыш керек. Мисалы, Советтер Союзу учурунда деле чоң чыгармачыл адамдар, өнөр адамдар элге чыккан. Тоодогу, Аксайдагы, Алайкуудагы малчыларга чейин барып кызмат кылган. Ошон үчүн алардын кадыры жогору болгон. Ошон үчүн аларды эл тааныган. Адамдын көзүндө мээр бар. Ошон үчүн азыр мына аскер бөлүктөрүнө, мектептерге, университеттерге, керек болсо коомдук бирикмелерге чыгып, таланттар өздөрүнүн талантын көрсөтсүн, өнөрүн көрсөтсүн, баарлашсын, ошол деңгээлге кантип жетти, мотивациялык жолугуштарды кылсын. Көрөсүз го, ошондо элди маданиятка болгон кызыгуу аябай күчөйт. Бул биринчи жолу.
Экинчи жолу болсо сынчыны сыныңар өтүгү майрыктап коет, бирок маданиятка да сынчылар керек. Мындай кийинип алыптыр, тигил мындай көйнөк сатып алыптыр деген сынчылар эмес, баягы Белинский болбосо орус адабияты көтөрүлмөгөн эмес да, Кеңешбек Асаналиев болбосо кыргыз адабияты көтөрүлмөгөн эмес. Ошондой бир объективдүү, профессионалдуу сын бере турган адамдар керек болуп атат да, бул өтө маанилүү. Анан үчүнчүсү маданий журналистика жок болуп атат. Азыр караңыз, саясий бир окуя болсо, же бир чыр болсо, же бир кан төгүлүү болсо, элдин баары ошакта, анан маданиятты жазса дагы түкүнчө концерт берди, түкүнчөгө турмушка чыгыптыр дегендерди жазабыз. Бирок маданиятка мисалы ушундай бир пьеса коюлуптур, анан профессионалдык деңгээлде окумуш экен, мындай бир изюминкалар бар экен деген журналистика жок болуп атат да. Сиздерге деле бул балким кызык эмес. Ошон үчүн маданий журналистика дегенди да көтөрүш керек болот. Бирок журналисттер эл эмнени суранса ошону берип атпайбы Нуржигит агай? Айтып атпайбы, баардык эл эле баягы түпкүрдөн да ошон үчүн элге иштеш керек азыр. Эмне үчүн убагында элибиз окоптон чыгыш керек болот. Окоптон чыгыш керек бул бир. Анан жанагы молдекелерден да үйрөнүш керек да. Молдекелер көчөдөн кармап эле мешит калып туруп атпайбы жанагы. Даават депчи. Ошону бир маданият дааваты дейбизби, же маданиятка чакыруу дейбизби? Фонтандын четинде тургандар, көлөкөлөп тургандар, бакта кол кармашып тургандарды баары эле айта бериш керек. Спектакль болуп атат, барып көргүлө, көргөндө арманда, көрбөгөндө арманда деп. Өзүңүз ошентип айтасызбы? Жогоруда ооба, чындыгында баягы жакшы сөз айтып кеттиңиз, ушундай элер алып, баягы элдин арасында ушул маданиятты жеткизиш керек депчи. Деги эле ушул министрлик тарабынан кандай иштер жүрүп атат ушул элер алып, баягы региондорго чыгып? Мына мисалы 6-базар күндөрү кээде үй бүлөбүзгө да чоң рахмат ошо сабыр кылганына. Жанагы бир адамдан бир китеп деген жарандык жаш балдар көтөргөн демилгени азыр биз дагы баягы партнер катары колго алдык да. 40тан ашык жерлерде азыр мисалы китепкаларыбыз жаңыланды. Түнкү саат 11ге чейин китеп окуган маданият пайда болду. Ошого 6-базар күндөрү чыгып эл менен иштеп атабыз, кадимкидей таасирин тийгизет экен. Анан жакында өзүңдү таны деген долбоор кылсакпы деп ойлоп атабыз да, ошонун долбоорун азыр даярдап атабыз. Бул кандайча? Мисалы биз азыр өзүбүздү тааныбайбыз. Мисалы аялдарыбыз, апаларыбыз, карындаштарыбыз бардыгы Түркиядагы кайгы бир Кемаль деген каарманды бардыгы билишет. Же болбосо жана Сүмбүл, же болбосо Султан Сулайман дегендерди, Күжүмпө деген каармандарды бардыгы билет да. Жана Голливудтун, Болливудтун жылдыздары Шахрух Хан, же болбосо Анджелина Жоли, Брэд Питт дегендерди бардыгы билет. Бирок кечеге эле Курманжандыкка катышкан актерлордун канчасын билесиздер? Болгону бир экөөнү эстеп калышыбыз мүмкүн, болбосо өңдөрүн тааныйбыз, аттары менен ишибиз дагы жок да. Өзүбүздү өзүбүз тааныбай атабыз, тамырыбызга суу куюп атабыз, ошон үчүн өнүкпөй атабыз да. Ошон үчүн өзүңдү тааны деген долбоор ошол окоптон чыгып, эл менен баарлашсаң, көзгө көз чагылышса, тизиге тизе тийсе, анан өзүбүздү тааный баштасак, өзүбүздүн актерлорду атай баштасак, атын атасаң куту сүйүнөт, ал дагы демилге болот, дем берет, мотивация берет. Ушул долбоордон баштоонун алдында турабыз, дээрлик баштап койдук деп айтсак болот. Жакшы. Агай, бир суроо да, тасмалар жөнүндө айтып калбадыңызбы? Курманжандатка жөнүндө айттыңыз да. Мисалы, мамлекет тарабынан каражат бөлүнүп тартылган соңку тасма Курманжандатка же Саякбай фильмин биз көрсөк болот да. Эмнеге ушул тасма тартууда көп каражат бөлүнбөйт же көңүл бурулбайт? Тарыхый тасмалар. Атайын бюджет бекитилет, бөлүнөт, кээде баягы бюджетте бекитилген сумманы да бере албай калат. Ошон үчүн биздин адамдарга чоң рахмат, демеуштерге чоң рахмат. Ошого карабай кинолор чыгып атпайбы? Кээде бюджеттен тыйналбай деле чоң илге жеткен фильмдер болуп атат. Адамда ыкылас болсо, ниет болсо, алга умтула берсе болот. Бирок ошо каражат бөлүнгөндө деле аны бөлгөндөр ким, чечкендер ким, бул жерде адам фактору бар да. Жанагы сөм карыш болуп анан кийин тааныштарына тартып ийгендей болбош керек да, объективдүү бир элде катыша тургандай, сценарийлерди карай турган система болсо жакшы болот эле. Анткени канча мыкты сценарийлер бар, балким татыктуу эместер кээде каржыланып калышы мүмкүн. Буга окшогон абдан бир чоң маселелер бар да. Негизи баягы бүгүнкү күндө ошо тасмалар тууралуу деги эле сиздер баягы маалымат таркатуу жагынан сиздердин тармак ушул тармакта иш алып барып атпайсыздар. Анан телеканал, жергиликтүү телеканалдарда болобу, же болбосо башка газета, журналдарда болобу, ушул сиздердин баягы министрлик тараптан кандай сунуштар же болбосо долбоорлор же мындай оңдоп түзөлөр айтылат да? Билесизби, жанагы азыр эми Кыргызстанда сөз эркиндиги бар, маалымат эркиндиги бар, контентине кириш абдан кыйын. Редакциянын өзүнүн саясаты бар. Болгону биз мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөөгө аракет кылып атабыз, анткени 50% кем эмеси өзүнүн продукциясы болуш керек. Ретрансляцияда анан жанагы Россиянын, Кытайдын же Индиянын продукцияларын чыгарып элге берип коюш эмес, өзүнүн продукциясы болуш керек. Бул бир. Экинчиден 50% кем эмеси мамлекеттик тилде болуш керек. Ал дагы прайм тайм учурунда, эл аябай көп көргөн учурда, мисалы 7-ден 10го чейин, анан кечки мисалы 6-дан 10го чейин аралыкта мамлекеттик тилде жарымынан аз болбош керек да. Ошого окшогон мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөйлөр деп атабыз, бирок буга мониторинг системасы керек экен да. Бирден адамды отургузуп койсоң, ал 24 саат бою карап отура албайт да. Ага да каражат керек экен, бирок мындай чечкенге аракет кылып атабыз да. Ошого окшогон бир көптөгөн бир маселелер бар.
Анан контенти боюнча эми бизге область телеканалдар карайт. Алардын иш аракеттерине мындай таасир эткенге болот. Калгандарына рекомендация түрүндө гана бергенге аракет кылып атабыз. Анан жана окшом бир социалдык роликтер болсо, адамдардын адебин жакшырышына себеп боло турган, кайрымдуулугуна, ынтымагына, жаш балдардын тарбиясына себеп боло турган роликтер болсо, биз жөнөтсөк бир да телеканал жок деп айтпайт. Ушуга чоң рахмат айтып жүрөбүз. Буга чейин баягы Ыйман фондунда жетекчилик кылып жүргөндө же баягы менде так маалымат жок экен, социалдык баягы тарбия мааниси бар бир роликтер тарттырып жүрдүңүз эле да. Ошол роликтерди бүгүнкү күндө дагы тарттыруу иштери колго алдыңыздарбы? Улантабыз. Анткени билесизби, адамдын денеси бар, руху бар. Дене бир күнү жок боло турган нерсе да, бирок рух кала турган нерсе экен. Денеден рух чыгып кеткенден кийин денеңде эч кимге кереги жок. Ал качок болсун, ал сулуу болсун, мисмира болсун, апарып көмүп койгонго туура келет да. Ошон үчүн рухка кам көрүш керек. Эмне үчүн биз кыска метраж фильмдерди тарттык? Анткени кыргыз эл азыр аябай шашылыш, байкасаңыз. Азыр эле келатам, бир аз эле светофордо туруп калсаң аркаңан сигнал басат да. Ошо болгону 1 секундка да жетпейт. Ушундай бир сабырыбыз түгөнүп бараткан шашма элибиз. Ошон үчүн элибиздин убактысын албайлы деп 10-15 мүнөттүк фильмдер, бирок ал жерде адепке, рухка азык боло турган, адамдар жакшылыкка чакыра турган, жамандыктан кайтара турган бир контенттер бар да. Мээримдүүлүккө чакыра турган, болгон окуялардын негизинде муну улантыш керек, Кудай буйрса. Ага, мен буга чейинки суроого кайрылгым келип атат, ушул суроону бере албай калдым. Мисалы, 50% деп атпайбыз, мамлекеттик тилде болуш керек депчи. Анан ошол мыйзамдарды аткарбаган телеканалдар, телекомпанияларга кандай чара көрүлөт? Анан мисалы качан жабылат? Мындай бир бар экен да, процедурасы бар экен. Мен жаңыдан келип эми бая түшүнүп баратам да. Дегенде эскертүү бериш керек экен. Бирок эскертүү бериш үчүн далил керек экен да. Далилдеш үчүн мониторинг система керек экен, технология керек экен, адистер керек экен. Мамлекеттин өзүнүн мониторинг системасы жок. Азыр биз демөөрчүлөрдү издеп атабыз. Же аны өзүбүз курушубуз керек, же бар ошондой системасы бар адамдар бар экен, аутсорсинг деп коет, ошолорго заказ берсек, алар карап бере алат экен. Мындай бир 40 телеканал каралыптыр, арасынан мыйзам бузулгандарга азыр эскертүү берилиптир, дагы бир жыл эскертүү берилет экен. Андан кийин жанагы убактылуу токтотулат экен, андан кийин сот процесси аркылуу лицензиясын алып койгонго болот экен. Бул эми жок дегенде бир жарым жылга жеткен процедуралар экен да. Ошон үчүн оңой нерсе эмес экен, бирок азыр аракеттер башталды. Ушу тез аранын ичинде чара көрбөсөк болбойт, анткени анча мынчалары. Бирок кээ бирлери мыйзамды 100% бузса, кээ бирлери 50%, кээ бирлери 1% бузат экен. Ошолорго да бир адилеттүү кандай бир дифференциалуу бир подход керек да. Ошолорду бир ойлонуп аткан учурубуз азыр. Эң сонун. Нуржигит агай, эми Акиме тасмасы боюнча сүйлөшсөк да, кыскача көргөнсүз да бул тасманы? Көрүп, албетте кайра көрүп. Эртең эл аралык балдарды коргоо күнү, балдарды коргоо дегенде эле биз ушул Акемедеги кичинекей Нургазынын образын көз алдыбызга элестетебиз да. Сизге ошол Нургазынын, кичинекей Нургазынын образы кандай элестерди же эмоцияларды тартуулайт? Бала билесизби, жүрөгү таза болот да. Ошон үчүн балдар аткарган ролду карасаңыз, мындай жасалмасы жок, өзү кандай болсо дал ошондой. Баягы дүрбүдөн карап алып эле анан кийин алыстан торпакты айдап атпайбы, ош эле ош депчи. Ошо балалык бир кыял укмуш берилген. Бирок ал жерде көпчүлүгү Орозкулду күнөөлөйт, бирок Момунчалды өзүчө эле бир периште көрөт да. Бирок чын келгенде Момунчалдын да жоопкерчилиги бар. Эми балага да ошондой жомокторду айтып береби, баягы чындыктан алыс, анан өзү аткара албай турган. Анан көрдүңүзбү, баланын жан дүйнөсүн чыңырып койгон. Бул жерде мен көп нерсени үйрөндүм да. Бала кезде балага берип калсаң, ал бала сеники болот экен. Азыр биз кара берип кала албай атабыз өзүбүздүн баалуулукту, өзүбүздүн дүйнөнү. Анан балдар телевизордон көрүп чоңоюп атат, ошон үчүн биз эмес смартфон менен телевизор тарбиялап атат да. Балдарды биз телевизорго, интернетке алдырып жибердик. Көрдүңүзбү, Момунчал болсо өзүндө болгон нерселерди берип койду, балага сиңди, бала ошо менен жашады, ошол тагдыры болду, ошону менен ажалына кетти да. Ошон үчүн балага туура нерсе бериш керек. Баягы фантазиядан чыгарып эле жомокторду айтканда да байлаш керек да, баягы жан дүйнөсүнө сиңирип алып, анан кийин эртең бирсиң туура эместерди кылып жүрбөсүн. Бул өтө маанилүү нерсе. Эң жакшы. Анда дал ушул Нургазынын образын жараткан Нургазы агайыбыз алдыңкы мүнөттөрдө бизде конокто болот. Эч кайда алыстабаңыздар. Ал эми биз болсо Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков менен маек курдук. Сизге чоң рахмат.